капасы туруп калды. Жаккан болсо лайк басып койгула. Так, урматтуу достор, биз азыр капас жасайбыз чогуу. Биринчи жыгачтарды алып келип алабыз. Бул жакка мынакей мощный болгон капастарды жасап баштайбыз. Зээрикпей отуруп алып көргүлө. Бизге мындай инструменттер керек болот. Мынакей. Burada жаман кыйын болчу. Бирдеке жасашчы. Кол менен аралап бүткүчөктү зерип кетесиң го. Азыр мындай автоматический нерселер чыгып калды. О, 1,5 миң сом, наркы 2 миң сом экен. Арзан эле. Бирок бизге өтө керек. Анткени жаныбарлар менен видео тартыш үчүн дагы биринчи условия кылыш керек. Азыр биринчи майда канаттууларга жасайбыз. Анан кийин кушка отдельно вольер жасайбыз. Вольерди кийинки чыгарылыштан көргөзөм. Азыр пока мону кылабыз. Так. Жер дагы тегиз болбогон үчүн ичинде кыйыныраак болот. Даяр. Азыр кудушундайдан дагы бирөөнү жасайбыз. Анан төртөөнү бириктиребиз, уже каркасы чыгып калат. Дагы бирөө даяр болду. Ушу экөөнү бириктиришибиз керек да. Мындайдан кылып туруп. Дрелдин эмес. Дрелдин учу өлдү жачы. Качествосы жок экен да мунун. Мынакей урматтуу достор, биздин капас бүттү. Так, эми ичине кое беребиз. Так. Oldu. Болот пока жашап турганы. Анан
кийинкири дагы жасайбыз. Азыр буларга коно турган бирдеке кылып коюш керек экен. Кондуруп туруп машинага коебуз. Мунун курдай турган. Bizde monday mıktan neme var? Şunu mıktan yapacağız. Çıkpay. Мынакей урматтуулар, бүттү капасыбыз. Мондай сон болгон капас жасалып калды. Бул ичинде көгүчкөн бар. Мыналарга конот, нерге жем чачып койдум. Мынакей. Мощный болгон капас болуп калды, ушундай. Бул үйдөн ашкан эле немелер. Үйдөн ашып калган такталарга ушундай кылып жасап койдум. Мондай неме алып келдим. Сетка болду. 100 сом, 200 сом тегерегинде эле бүтүп калды. Башкысы инструмент болсо жыргап жасай берет экенсиңер. Мынакей каралачы кандай сонун болуп атат. Бул 2010 турат эле да. Мында жууп тазалап, краскалап коебуз. Ушуга окшогон мощный болгон капас туруп калды. Жаккан болсо лайк басып койгула. Анан моундай капкан коюп койдум. Могул жерге көп немелер келет, чымчыктарчы. Анан буну жипти тартып туруп үй жакка кылып койгом, үйдүн ичинде отуруп алып кармайм деп. Эгер түшкөн болсо бунда видео кылып чыгарам. Азырынча ушундай сонун капас пайда болуп калды.